катарыбызда бир дагы депутат, министр, губернаторлар жок. Дээрлик көпчүлүгү таза, ыймандуу, мекенчил жаштар. Партиянын негиздөөчүлөрүнүн бирөөсү дагы мурун бир дагы партияда болгон эмес. Башка партиялардай болуп, эми биз иштейбиз деп, карапайым элибиздин башын айлантып, жөө-жомокту айтпай, биз чындыкты айтканы келдик. Ар бир мамлекеттин мамлекеттүүлүгүнүн бирден бир белгиси. Бул анын аянты. Аянты жок мамлекет болбойт. Мекенибизди Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Кытай мамлекеттери төрт жагыбыздан курчап турат. Эгемендүүлүк алганыбыздан бери 24 жыл өттүр. 24 жыл ичинде ошол кошуна мамлекеттердин 1 квадрат метр жери бизге өттүбү? Жок, өткөнү жок. Бирок биздин мамлекетибиздин жерлери ошол мамлекеттерге гектарлап, километрлеп өтүп жатпайбы бүгүнкү күнгө чейин? Сөзүбүзгө далил болуш үчүн айта кетели. Манас атабыз Көкөтөйдүн ашын өткөзгөн жерди каркыраны намыстанбай туруп казактарга үзөңгү кушты Кытайга бере салдык. Жайыттарыбыз кетти, тоолорубуз кетти, тоонун үстүндөгү мөңгүлөр кетти, тоонун астындагы кең байлыктар кетти. А эң негизгиси аянтыбыз кетти. Ош, Жалабат, Баткен аймактарында жайгашкан Сох, Шахмарден, Варух жана башка анклавтарыбызды Союз убагында 25 жылдан 50 жылга чейин кошуна өлкөлөргө арендага берген экенбиз. Эми аларды кайрып алмак турсун, ошол жерге чектешкен жерлерди күн санап алдырып атабыз. Биз 3 жыл мурун Баткенге барганыбызда ошол кездеги губернатордун орун басары күн санап кетип жаткан жерлерибизди көрсөтүп, бул жерлер жалгыз гана баткендиктердики эмес да, бул жер жалпы эле кыргыз элиники да, бирдемке кылбайлыбы деп кейип айткан. Токмок шаарынын жанында объездной трасса менен кетип баратканда 800 метр жол Казакстанга өтүп кеткен. Ал жолду казактар качан каласа жапонго толук укугу бар. Бул жолду качан бере салдык? Көрсө 8 жыл мурун бериптебиз. Жерлерибиз тынбай кетип, мекенибиздин аянты кичирейгенден кичирейип атат. Эми кең байлыктарыбызды карап көрөлү. 24 жыл эгемендүүлүгүбүздө бизге жеткен маалыматтар боюнча 1070 кең байлыктарыбыздын лицензияларын айрым бир чыккынчыл чиновниктер 300 сомдон сатышкан. Ошол 1070 кен байлыктардын ичинен 126 алтын кенибиз бар экен. Тилекке каршы ошол кен байлыктардын 90% Кытай мамлекетине сатылыптыр. Калган 10% башка мамлекеттерге кетиптир. Эми кен байлыктарыбыздан кийинки эле эң көп киреше алып келе ала турган 5 уюлдук компаниябыз бар экен. 5-өө тең биздики эмес. Билайн орустардыкы, Ошка казактардыкы, Фонекс Кытайлардыкы, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келген Кател Американыкы. Ушуга чейин Мегаком компаниясы еврейлердики болуп келген. Жакында улутташтырылып, мына эми кайра еврейлерге сатканы калдык. Стратегический объектилердин дээрлик көпчүлүгү биздики эмес экен. Канттагы цемент завод кимдики? Казактардыкы. Кызыл Кыя цемент заводу кимдики? Кытайлардыкы. Күрмөнтү цемент заводу кимдики? Казактардыкы. Майлы суу лампа заводу кимдики? Кытайдыкы. Токмоктогу айнек завод кимдики? Немистердики. Кайдаркандагы ыртүт комбинат кимдики? Казактардыкы. Кадамжайдагы сурма комбинат кимдики? Казактардыкы. Карабалтадагы нефтини кайра иштетүүчү завод кимдики? Кытайлардыкы. Жана башка четинен санай берсек болот. Дээрлик көпчүлүгү биздики эмес. Эми нефть тармактарын карап көрөлүк. Газпром кимдики? Орустардыкы. Шнос кимдики? Казактардыкы. БНК кимдики? Орустардыкы. Бишкек Петролиум орустардыкы. Ростнефть орустардыкы. Банк тармагын карап көрөлү. Демирбанк кимдики? Түрктөрдүкү. Оптима банк кимдики? Казактардыкы. Росинбанк кимдики? Орустардыкы. Халык банк кимдики? Казактардыкы. Росинвестбанк кимдики? Орустардыкы.
Эми көзгө басар заводторубузду карап көрөлү. Кока-кола кимдики? Түрктөрдүкү. Бишкек сүт кимдики? Орустардыкы. Ремсма тамеки завод кимдики? Немистердики. Болбой калды дегенде сода борборлорубузду карап көрөлү. Бета Stories кимдики? Түрктөрдүкү. Вефа Центр кимдики? Түрктөрдүкү. Бишкек парк кимдики? Түрктөрдүкү. 47 миллион сомго сатылып кеткен сум кимдики? Казактардыкы. Жада калса Народный деген магазиндерибиз кимдики? Казактардыкы. Анда бизге эмне калды? Комоктор. Урматтуу мекендештер, Түркияны 7 жылда болуп көрбөгөндөй өнүгүүгө себепкер болгон акылман айткан экен. Көп уктаган эл бир күнү кул болуп ойгонот, же болбосо мамлекеттүүлүгүн жоготуп ойгонот. Биз дагы деле ойгоно албай жатабыз. Эми энергетика тармагын карап көрөлү. Ат башы, Шамалды сай, Куруп сай, Токтогул, Камбар ата жана башка 20дан ашык гэстерибиз бар. Бирок азыркы күндө электр энергиянын баасы 300%-ке өстү. Электр тогун өндүрүп, экспортко сатуучу мамлекеттен сатып алуучу мамлекетке айландык. Тажикстан, Казакстандан сатып алып жатабыз. Алтын запасы боюнча киши башын алганда биз дүйнөдө эң алдыңкы ордундардын биринде турат экенбиз. Мындай шартта кыргыз мамлекетибиз дагы, кыргыз элибиз дагы абдан байыш керек эле да. Бирок кыргыз мамлекетибиз баймак турсун, тышкы карызга кокозунан батып турат. Тышкы карызыбыз 4 миллиард долларга жетип калды. Биз төрөгөн наристелерден баштап, ата-энелерибизге чейин ар бирибиз 1000 доллардан проценти менен карызбыз. Биздин мамлекетибиздин бюджети 1,5 миллиард гана доллар түзөт. Тышкы карызыбыз 4 миллиард долларга жакындап калды. Эми 5 миллиард долларга жеткенден кийин Кыргызстан карызын төлөй албайт, банкрот деп бизди сырткы башкаруу, орусча айтканда внешний управлениеге өтүп кетишибиз мүмкүн. Мамлекетибиздин жылдык кирешеси 1,5 миллиард. Чыгашасы 2 миллиардты түзөт. Биздин өзүбүздүн кирешебиз чыгашабызды жаппай атса, сырткы карызыбыз жана анын күн сайын өсүп аткан процентин төлөй албай атабыз. Муну биз айткан жокпуз. Муну финансы министри жогорку кеңеште отчет берип атып, ушундай чындыкты айтып, кызматын өз ыктыяры менен өткөздү. Ошентип дүйнөлүк банк сыйыртмагын биздин мамлекетибиздин кокосуна салып, ай сайын муунтуп келатат. Мамлекетибизди гана муунтуп тим болбостон, ар бирибиздин үйүбүзгө кирип келип, ишке жарамдуу калкыбыздын 48%-нын кокосуна микрокредит деген сыйыртмакты салып, ай сайын муунткан. Микрокредит дээрлик көпчүлүгүбүздө бар экени ачуу чындык. Микрокредиттин айынан үйлөрүн алдырып, күйөөсү аял менен ажырашып, балдары жетим калып атат го. Ошентип мамлекетибиз, карапайым элибиз кокосунан карызга батканга ким күнөөлүү? Айрым чыккынчы саясатчылар. Анткени алар сырттан процент менен карызга алган миллиарддаган долларды өздөрү бөлүшүп албай, карапайым элибизге жумуш ордун түзүшкөндө мамлекетибиз тышкы карызга, элибиз микрокредитке кокосунан батышмак эмес. Кыргыз мамлекетибиздин эң чоң байлыгы бул адамдык ресурс. 3,5 миллион кыргыздын 1 миллиондон ашыгы Россияга айласынан жумуш издеп кетишти. Кандай кыргыздар кетишти? 18 жаштан 48 жашка чейинки кыргыз элин көбөйтчү уул кыздарыбыз кетишти. Уулдарыбыздын дээрлик көпчүлүгү көчө шыпырып жүрүшөт. Кыздарыбыздын дээрлик көпчүлүгү идиш жууп жүрүшөт. Ошол Кыргызстандагы 1 миллиондон ашык боштукту кимдер толтуруп жатышат? Индустар, пакистандыктар, дээрлик көпчүлүгү кытайлар толтуруп. Кытайлардын саны 100 миңден 300 миңге чейин көбөйдү. Былтыркы статистика боюнча 1 жылдын ичинде эле 30 миң Кытай жээндер кыргыз кыздарынан төрөлгөн. 90-жылдары төрөлгөн Кытай жээндер 25-ке чыгып, жогорку окуу жайларын окуп бүтүрүшүп, министрликтерде иштеп башташты. Эми 5 жылдан кийин замминистр, министр болуп чыга келишет. Аты кыргызча, фамилиясы кыргызча, эниси кыргыз, атасы Кытай. Бирок Кыргызстандын жарандыгын алып алган. Ошол күн санап көбөйүп келаткан Кытай жээндер кийин кайсы мамлекеттин талабын талашат? Албетте Кытайдын. Урматтуу кыргыз элим, кайнасаганы кошулбаган, кече эле бири-биринин бетин ачып атышкан партиялар өз кызыкчылыгыбызды токтотуп, мамлекеттин келечеги үчүн биригип атабыз деп
кайрадан карапайым элди алдап атышат. Андай болсо мамлекетибиздин келечеги үчүн өз кызыкчылыктарын токтотушуп, баары биригишпейт беле? Жок, антип биригишпейт. 2 же 3 гана партия биригишет. Анткени булардын бириккенин максаты бир гана, эптеп бийликке жетүү. Бири улак тартыш, бири футбол, волейбол ойнотуп, бири футбол аянтчаларын, спорт залдарды куруп, бири элдердин жүрөгүн текшертип, бири трактор комбайндарын көтөрүп чуркап, бири акча таратып элдерди аралап жүрүшөт. Эгерде чын эле карапайым элди ойлошсо, анда эмнеге 2011, 2012, 2013, 2014 жылдары ушундай нерселерди жасап турушпайт? Азыркы партиялардын катарында качанкы губернаторлор, качанкы министрлер, качанкы депутаттар жүрүшөт. Баары жок дегенде 5 жыл, алды 25 жылдан бери бийликте отурушат. 24 жылдык эгемендүүлүктө айрым чыккынчы чиновниктердин саясатын жыйынтыгында ушунчалык кейиштүү абалга келдик. Булардын түздөн түз болбой калды дегенде моралдык күнөөсү бар. Мына ушунун бардыгын жакшы жакка өзгөртүүгө убакыт келди. Буга чейин бай эле адамдардын, бай эле партиялардын тыйынына, тамагына алданып келген экенбиз. Бир урудан экен, туган экенбиз. Куда сөөк, тең туш дос, өкүл балам, жана башкаларыбыз добуштарды бергенбиз. Кыргыз элибиздин батасына жана добушуна муктаж. Ниетибиз жакшы, себебин кылып атабыз. Жыйынтыгы Кудайдан. Кудайым буйрса жеңебиз.